Өлкөдө биринчи ирет өткөрүлө турган улуттук көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. 16 сентябрдан тартып Талас жергесинде бул республикалык иш-чара башталмакчы. Андыктан даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Оюндардын өтүшүнө миңден ашуун ыктыярчы көмөк көрсөтүшөт. Учурда ыктыярчыларды каттоо жүрүп жатат. Сөз кабарчыбызда. Улуттук көчмөндөр оюндарын өткөрүү учурунда ыктыярчылардын жардамы өтө маанилүү. Алыс жакынан келген конокторду баштап жүрүү, аларга жакындан жардам көрсөтүү, кошумча маалыматтарды берүү ыктыярчылардын негизги милдети. Биринчи ирет Талас жергесинде өткөрүлө турган улуттук көчмөндөр оюндарына 1000 ыктыярчы болушу керек. Алардын 200-ü оюн башталган күнүнөн тартып аягына чейин кызмат кылышат. Ал эми калган 800 ыктыярчы улуттук көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде маданий оюнзок программаларга көмөктөшмөкчү. Бүгүнкү күндө биринчи улуттук көчмөндөр оюндарына карата жалпысынан 1000ге жакын ыктыярчы тартылат. Анын 200ге жакыны бул баягы оюндун башынан аягына чейинки жардам иретинде, концерт учурунда, спорт оюндары учурунда, маданий иш-чаралар учурунда ошол ыктыярчылар жардам берет. Андан сырткары 800ге жакын ыктыярчыбыз бул оюндун ачылыш жабылыш аземинде жанагы маданий иш-чараларга ар кандай бийлерди, оюнзокторду көрсөтүп, жалпы кызмат кылышат. Учурда ыктыярчыларды каттоо жүрүп жатат. Шаар аймагындагы жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери өздөрү кызыгып, ыктыярчы болууга катталып кетишүүдө. Бүгүнкү күнгө 200ге жакын ыктыярчы өз макулдуктары менен каттоодон өттү. Эми алыда аларды тандоодон өткөрүшүп, көчмөн элдин тарыхынан тартып, окутуу иши жүргүзүлмөкчү. Мына 2-3 күндөн кийин биз ыктыярчыларды окутуу жүргүзөбүз, 5 багытта окутуу жүргүзөбүз. Бул көчмөндөрдүн тарыхы, Талас облусунун тарыхы, жалпы эле көчмөндөр оюндары деген эмне мына ушул тармакта 5 багытта окутуу жүргүзүп, андан сырткары ошол 3-дүнйөлүк көчмөндөр оюндарында ыктыярчылык кылган биздин жаштарда тартылган атайын документалдык фильмдер бар. Ошол документалдык фильмдерди бизде боло турган ыктыярчыларга көрсөтүп, баягы алардын аң сезимине бир жаңы бир ыктыярчылык деген түшүнүктү киргизебиз. Бойлор параметрлери бул 165тен өйдө болуш керек. Бул сөзсүз түрдө биздин Талас шаарындагы студенттердин, жогорку окуу жайлардын жардамы менен аларды тандап алабыз. Улуттук көчмөндөр оюндарында спорттук оюндардын 10 түрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, аларга жалпысынан 700 спортчу катышары күтүлүүдө. Негизги иш-чаралар улуттук Манасордо комплексинде, облустук ат майданда жана Газпром спорт комплексинде өткөрүлүү мерчемделүүдө. Нурузбек Шабдамек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.